Ырчы Дайыр Исмадияров КТРКнын продюсерине салык төлөбөй коюп. Белгилүү ырчы Дайыр Исмадияров КТРКга нааразычылыгын билдирип өзүнүн жеке Instagram баракчасына пост жазып чыкты. Достор, негизи эле мага эмнеге клиптериңиз музыканалдан кетпейт деген суроону көп узатышат. Баарына эле түшүндүрүп, КТРди жамандап олтура бербейм. Эми бүгүн чындыкты айтам. Акыркы убакта жетти окшойт. Эсиңиздерде болсо, өткөн жумада менин «Биз баскан жолдор» аттуу клибим жарык көрдү. Өзүм да күткөн жок элем. 4 күндүн ичинде 400 миңге жакын YouTube айдыңында көрүү, 10 миңден ашык лайк басылыптыр. Мындай нерсе чамда гана болоору маалым эмеспи? Албетте, бардык эле ырчылар сыяктуу мен дагы Ырымдын КТРдин музыканалынан кетүүсүн каалап жибергем. Жок, актерлор жакшы ойной алган эмес. Ыр начар жана ушул сыяктуу жүрөк муздай турган шылтоо менен кабыл албай коюшту. Тарбиялык мааниси күчтүү болсун. Бала жок деп эле ажыраша бербей, сабыр кылышсын деген максатта тартканбыз. Уландысы да бар. Эми музыка каналындагыларга актерлор жагыш үчүн Голливудтан актер чакырылабы? Акылга сыя турган нерсени талап кылышса болбойбу? Буга чейин дагы «Алма сунсам колуңа» деп аталган ырыбыздын клибинде албай коюшкан. Чыгымы жок тартылган деп эми ушул да шылтообу? Кудайды карашса боло. Кечирип койсун. Кыргыз ырчылары $1 миллион коротуп клип тарта тургандай даражада эмеспиз. Эл сүйүп угуп жаткандыктан 100дөн ашык ковер версиялар тартылып, той топурларда биздин ырдын музыкасына кошулуп ырдашат. Жеке эле менин клиптеримдин жарабай калышына чоң себеби бар. Айтпай жүрдүм эле, эми айтайын. Музыканалдын продюсери Канат Култаев экөөбүздүн пикирибиз келишпей уруша кеткенбиз. Алда болсо КТРКнын көгүлтүр отуна акча алып мени катыштырбай койгон. Ал аз келгенсип, тыйынымды кайтарганга шашкан эмес. Жашоодо мындай нерселер боло берет. Ал Канат байке экөөбүздүн жеке мамилебиз болчу. Ал киши жеке мамилени жумушка сүйрөп, өчөшкөн ырчыларынын клиптерин өткөрбөй коебу? КТРК салык төлөп жаткан элдикиби? Ошонун ичинде мен дагы салык төлөйм. Же Култаевдин жеке менчик каналына айланып кеткенби? Эмнеге бардык талаптарга жооп берген клиптерибиз каналга өтпөй калууда? Жок, мен бул нерсеге нааразымын жана каршымын. Негизи эле КТРдин саясаты менен ишим жок. Муну айтпай эле коеюн дегем. Бирок мындай өз жат деп бөлгөн мамиле туура эмес. Музыканын саясатына киришүүгө, пикиримди айтууга акым бар. Булак Аргумент KG сайты.